Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу теле көрүүчүлөр, биз эфирибизди алга карай улайбыз. Биздин эфирде коногубуз бар. Албетте, азыр эле Алмаз Аманбаев мырза бир аз да болсо маанайыңыздарды көтөрүп, сиздерди күлкүгө бай кылып кеткен болсо, ал эми алдыда жагымдуу чыгарма менен жан дүйнөңүзгө жан эргиткен сонун коногубуз келип отурат. Маданияттын кызматкери Үмүтай Абдышева. Саламатсызбы? Кутман менен. Кутман таңыңыздар менен. Арыбаңыздар. Кандай келип алдыңыз? Абдан сонун. Жол тыгынып турасында келдим. Мен адатта жолго чыкканда эми баардыгына эле белгилүү болуп калса керек, 2 саат мурун чыкмай да адат кылып алдык уже. Анан бүгүн болсо кызматка байланыштуу жарым саат мурун эле эрте чыккан, бирок жетишип келдим, Албетте, мына ушундай болсо да 2 мүнөт кечиктим. Кыргыз эли үчүн келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жол тыгынына карабай, ушундай убак саатында. Баягы тез жардам унаасындай эле айдап келдим. Маанайыңыз аябай жакшы экен, бизге да жугуп жатат. Мурун Унарбек экөөбүз айтып калчу элек, ошо адамдардын энергия берүүчүсү бар, жана алганы да бар. Сиз берүүчүлөргө кирет экенсиз. Жаман берешемин. Кесиптин маанайыбыз көтөрүлүп калды. Биз бере турган сурообузду унутуп калдык. Таң сиздерсин адаттуу эле суроосунан баштайлы. Дайыма таң эрте турасызбы? Үмүтай Абдышева саат канчада турат? Мурда мамлекеттик кызматта иштебей жүргөндө уктай берчүмүн, эгерде кызматым жок болсо, бара турган жерим жок болсо. Ал эми азыр болсо таңкы 5те турмай адат болуп калды. Канчада жатасыз? Мурда таңкы 4төрдө өзүм уйкуга кеткен болсом, азыр болсо кандай бош орун менен эле барып бетти эптеп тазалап туруп эле жатмай болуп калды. Мурда деп калбадыңызбы? Ушул мурдагы менен азыркыны салыштырайлы. Азыр таң эрте туруп 5те туруп калдыңыз да. Таңдын сыры да эмнеде экен? Кандай пайдалары бар экен? Эми албетте убакыттан утасың. Анткени мурда кийин кылам деп жүргөн иштериңдин баары эске келип, анткени тургандан кийин эмне кылам деп убакыт кенен болуп калат. Анан тиги көрмөс беле, кой ошак барайын деген сыяктуу. Анан мурда мисалы амандашпай, саламдашпай жүргөн адамдарыңа чалып алып, кандайсың деп таң атпай чалсаң, тушулук дешет. Ошондой. Өзү биздин эфирге кандай жаңылыктар менен келдиңиз? Менин жаңылыгым эми чыгармачылык жаатта айта кетсек, клиптер токтоп турат, ырлар дагы токтоп турат. Аябай издөөдөмүн. Мурда мен кайсылыр колума тийген болсо, кичине эле жүрөгүмө жаккан болсо ошолорду жаздырып, ырдаганга ашыкчумун. Ал эми азыр болсо мындай кылдаттык менен тандап туруп, анан ошого биротоло салым кошуп, акча салып дегендей ошол менен иштейин деп, бирок мындай ырлар көп, бирок мындай кандай десем, алгылыктуу ыр таппай жатат окшойм дейм да. Анткени таппай жатат эмес, менин жан дүйнөмө жакын ырлар бул деген жай ыргактагы, анан жан дүйнөнүн армандуу ырлары да. Мага тескерисинче, мына азыр силер маанайымды айтып атпайсыздарбы? Ошол сыяктуу ыр жок болуп атат да. Түшүндүрө алдым, Ооба, түшүндүрө алдыңыз. Мен дал ушул туурасында суроо берейин дегем да, негизи чындыгында чыгармаларыңыз аябай баягы мындай оор, бир укканда адам жаттай албайт да. Кайра угуп эмне дейт деп, анан баягы сөздөрү дагы эскирээк, мындай бир уккан адам түшүнө албайт да. Мындай киргизтерчи. Салмактуу чыгармалар сыйдамастайбы? Анан азыр мисалы көкшүгүлү жанзе деген ырлар жок да. Андайды ырдай дагы албайм. Бирок ошондой ыр издеп атам. Ошол тармакка өтөйүн деп чечтиңизби? Жакыныракчы. Ошол тармакка өтөйүн деп чечтиңизби? Ошондой көкшүгүлү сыяктуу чыгармалардан ырдайм деп калдыңыз. Баягы айтат го, керектүү таштын ордугу жок депчи. Бирок менин репертуарымда бир 12-15 тилге жакын ыр бар. Жай ыргактагысы бар, шаңдуусу, бийлечүсү бар, улууларга арналган, кичүүлөргө арналган, мисалы ак гүлдөр, көк гүлдөрдөн баштап, тиги өмүр термесине чейин бар да. Анан бирок ушундай кайталанма ырлар аздык кылат экен да. Мисалы менин бир ырым бар, Хайлайлоо деген. Ошол мындай ойноп эле жазып койсок өтүп кетти да, мындайчы. Анан бирок ошол ырдан да өзүм кичине мындай уяң тартып, ошол 4 мүнөт бүткөнчөктү чыйпыйын чыгып кетет да. Тартыныбы? Ооба, бирок мисалы бир күнү аябай эле мындай залкар музыкант ага бир жакшылыгына чакырып, анан ошого жараша ырдайын деп мындай түздөнүп алып, мындай ушундай ырды ырдасам, кетип баратсам, ай сен жана Хайлайлооңду эмне ырдабай койдуң, ошону ырдайт го деп атса, десе таң болуп калгам да. Демек мындай
профессионал музыканттар деле, улуу мундагы адамдар деле жеңил музыканы жактырат экен, ошо менталитети да. Балким кээ бир учурда ошол чыгармалар керек болуп калат, андай жеңилдирээк, жашоодон чарчап жүргөн мезгилде бир сонун тез темптеги ыргак болсо, ошо кичине да болсо кыймылдап алса, жеңилдеп калат экен да. Сон ушундай демгич берип турганыңызда биз көрүүчүлөргө да ошо демгич бергибиз келип турат, эч жаңылышпасам. Келиңиз бир чыгарма суранайлычы көрүүчүлөргө, биздин таң эрте бир аз уйкуларын ачып ушундай бизге демгич бергендей берип коюңузчу. Ошондойбу? Мен башка ордер дайындап аткам да. Мен кечиргин деген бир жакшы чыгарма бар. Өзүңдү сүйгөн селкеге таарынган бойдон калбачы деп мен таарынтып алган адамдар болсо, жалпысынан кечирим сурап атайын. Сон чыгарма негизи ушуну сурагым келип турат. Эстеше өзүңүз тарынчыктардын катарында болтойсузбу? Тарынасызбы? Ооба. Мени дегендай жел катуураак сылап өтүп кетсе дагы ыйлап таарынган бияктагы ыйлайм. Мисалы, кээде тамашалап айтып калам. Азыр эле үшүп баштадым, кышында эмне болом деп анткени мен аябай үшүкчөлмүн, анан үшүгөндү да ыйлабайм да. Жада калса, бирөөнүн катуу сөзүн көтөрмөк тургай, бир парковка таппай калсам дагы ыйлайм да, жиним келипчи. Эмоционалдуу экенсиз да, бирок өзү кесиптешимде айткым келет. Өзү ушундай шайыр адамдар, мындай жылмаюу жүзүнөн кетпеген адамдар чындыгында жүрөгүндө мындай көп назик болушат да. Аябай ушундай болушат өзү. Ооба, анан бирок гороскоп боюнча эгиздер болгондуктан күн бүркүлүп чартылдап атып эле кайра артынан асан-сөн чыгып, анан булуттун ар жагынан чайтай күн ачылып кетет. Ошол мүнөзгө чыдаган мырзаларга бирок жеңил мүнөз да булчу, мындай ичке сактап калбайм, кек сактабайм, бетке айтам дагы, анан отуруп калам. Бат тарынып бат жазылгандар катарында болтойсуз. Ооба, эгер бирөөнү тарынтып алсам дагы кайра барып кечирим сурап, көңүлүн алмайын жан жай албайт да, ошондо бар.
Бардык көрүүчүлөргө сунуштайбыз, чындыгында баягы кечирим сурап койгон, бул эч нерсени деле талап кылбайт экен. Жакындарыңыздарды, туугандарыңыздарды капа кылып алган болсоңуздар, таң эртең кечирим сурап бир аз да болсо маанайын көтөрүп койсоңуздар, ошол адамга бүгүн өзгөчө бир дем күч болот деп эсептейм. Дал ушул бизге Үмүтай эжекебиз дем күч бергендей, азыр аябай дем күчтүү болуп калдым мен чындап кетсем. Мен деле чындап айткандай агачан айтып өткөндөй мотивация энергия берип рингке чыккандарга монтип турсам жеңишке жетет. Сиз Олимпиадага кошуп алып барыш керек болчу. энергетикаңыз аябай мындай, кандай десем, аябай таасир этет экен да. Кээ бир адамдардын энергетикасы өтпөйт. Кээ бир адамдар энергетикаңды, сенин бир вибрацияң, бир эмеңди, энергияңды эме алып алышат да. Ооба. Сиз тескерисинче мындай мотивациядан энергия өткөнсүз. Жашоомдо эң сонун комплимент. Негизи эле болобу ушундай комплимент көп болобу сизге? Ооба. Үмүтай келчи бир сөз отура дегендер да болот. Энергияны актан аласың сен депчи, мисалы иш чараларга барып калганда эле мынтип мындай кечке күткөн убактар болот, анан коноктор кечиге же болбосо анан мындай шалдырап отурса мен музыка коюп алып бийлеп жүрө берем да. Каяктан аласың? Откуда у тебя энергия? Туслай, короче. Ошентип беришет анан. Билбейм, өзүнөн өзү бөлүнүп чыга берет. Кээде мындай бул жерден 200 дагымын да. Мисалы камеранын артында, мисалы мындай түз эфир эмес болгон учурда съемкага барганда, мисалы 5-те баштайбыз деди, анан 6-7ге чейин созулуп кетет да, баштабайт да. Анан тим эле алып баруучулар жеп жутуп коем да. Мисалы качан баштайсыңар? Эмне мен убактымды алып эрте чакырасыңар, даярданбайсыңар деп монтет. Алып баруучулар уже кантип алып барабыз эми деп уже мындай сарсана болуп монтип аткан. Үмүтай эженин кечке алып келгени жакшы болуптур. Учурда баягы бияка отурдум да, камера тиги мотор дегенде эле Кутмандан кандайсыңар десем, тигилер дагы таң калып калышат. Эми эле башка Үмүтай эже. Жакшы. Негизи кечке алып келген аябай сонун болуптур бизге. Азыр экөөбүз отурмакпыз да. Манас жок болуп атат. Бизде сапат бар да, бир манас түшсө кайра көтөрө албай калабыз. Сизге окшоп 200-лүгүбүз жок, биз кайра муңайып отуруп калабыз. Муңайбагыла. Мунун баары тамаша. Чындыгында бул жакта биздин көрүүчүлөрүбүз суранып атат. Көбүрөөк ырдатыклачы суранып. Дай бир чыгарманысын суранайлы. Кайсылары жагат болуп силерге? Келиңиз бир шайыр бир чыгарма. Хайлалган түшүрө аласыз? Анда бир түркчө ырдап берейин.
Alttan düşün yeniden gururumuzu bizi deviren içime dolan tüm korkuları denize bıraktım sahilden. Аябай сонун чыгарма экен, аябай жакты. Түшүндүңүзбү? Түшүнгөн жокмун, бирок аябай сонун экен. Аябай сонун экен. Чыгармадан бири мындай музыкадан келип атып эле азыр дагы ошончо кетет десе эле башкача музыка, башка ондор эле түштү, аябай башкача экен. Музыкада тил жок деп коет эмеспи? Бардыгы ушул баягы түшүнбөсө деле кесиптешим айтып өткөндөй жактырып угушат эмеспи? ооба. Музыканын тили которулбайт, ал жан дүйнөнүн тили деп Ооба. айтылат. Негизи бир түркчө билген кесиптешимдин айтканы бар да, ал өзү дардай өмүш деп коет. Сен деген мындай кайгылуу, азаптуурду дагы монтип күлүп жайнап туруп ырдап коесуң, элдер бактылуу ырдай угуп бийлеп коюшат деген бар да. Анысыңардай бул деле азаптын айынан жаралган ыр. Кайгылуурбу? Эмне жөнүндө? Бирок негедир ушул түрк тилиндеги ырлар кайгылуу ырларды деле мындай шаңды ургакка обонго мындай салып коюптур да. Бул ыр деген сенден калган кайгы муңдун баарын деңизге бардым дагы, сүрөтүңдү дагы айырып туттум, бүт кайгымды ошо менен деңизди көздөй ыргыттым деп атат да. Анан бирок шаңдуулугун карагыла. Мен да өзүм да күлүп жайнап ырдап коем, мындай кайгырбайчы. Шеге алдырбай. Тил түшүнбөгөндөр бизге окшогондор аябай бир Шаңдуу шаңдуу Кутман таңар менен деп атат. Таңсырып беришине жана оп деген ырды дагы аябай кайгынын кайгыбыз да. Мен сенин артыңан күйүп бүттүм, өлдүм деген ырда. Аны дагы мындай эми обон ошондой болсо биз эмне кылмак элек туурабы? Обон ошондой. Бирок Мумтаза сизди негизи ушул эстрададан эмес, фольклордон аябай көбүрөөк суранса керек э. Мен негизи ошол жагынан аябай баалайм. Мумтаза баягы комузду чертип ырдаганда ушундай баягындай жан дүйнөңө эс алат да чындыгында. Элдер деле ошону көбүрөөк суранышабы? Ар кандай аудитория бар, ар кандай суранып калышат. Мисалы жанагы айтып өткөндөй эле өлө салмактуу ырдасаң кайра хайлайлоо деген сыяктуу. Анан көбүнчө мындай үкү топу, кыргыз көйнөк кийип барган учурда офту суранып калган учурлар болот. Жылдар өтсүн арадан дегенди. Демек менин баягы ыр сандыгымда шайыр ырлар аз, бирок ошолорду көбүрөөк суранышат да. Демек шайыр ырлар көбүрөөк жарашабы деп коем да. Мен баягы чоңою эс тартканы мындай жүрөктүн ырларын ырдап баягы кандай тагдырга жолуксам ошол тагдырды ырдап калдым да. Анан аябай берилип кеткен экен. Бирок мен окуучулук кезде, студент кезде аябай шаңдуу ырларды ырдачумун. Барып алып бага жар керек деп эле шаңдууларды ырдачумун да. Мындай убак өткөн сайын ошол доордун хити болот да. Ошону ырдай беришет. Мисалы кээде дагы бир университетте окуп жүргөндө сен деген кетип барасаң ошол ыр менен чакырышчу да. Кээ бирөө оф десе, кээ бирөө дагы башка. Азыр мен сенден кетким келди деген чоңаларды ырдап атабыз. Аны да ырдап калган болот. Мунун баары тамаша негизинде кесиптеш. Мумтаза биргитип сүйлөп отурсаң кечке кеп дегендей. Сиз сүйлөсөң отургун керек. Сүйлөгөнүбүз эмес, кантип сүйлөп, кандай мимика менен, кандай энергия менен айтканыңды карап отуруп, азыр ачылып калыптыр. Бирок убакыт деген убакыт сонун чыгып калган кезде бизге берилген убакыт сонун чыгып калыптыр. Мумтаза алтындай убактыңызды бөлүп, таң эртеп ушундай пробка жол тыгынына карабастан келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө да, бизге деле эмес, биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө бир жакшы демгүч бердиңиз деген ишеничтебиз. Дагы да болсо сизди студияга чакырып, ушул жеринен баштайбыз, Албетте, аптанын биринчи күнү, ушу биринчилик күнү сизге рахмат, ушундай жакшы маанайда бизге баштап бердиңиз. Сизге да ийгилик, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Келгениңизге чоң рахмат. Дагы бир чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ал эми таң сыра берүүсүн көрүүчүлөр, мына ушундай сонун жагымдуу эфирде таң эртеде сиздерге 2 саат алкагында алып барышылык кызматта бир жакшы кылып алып барып берген мен Ырысбек Чошасымов жана ошондой эле Нура Турдукулова болдук. Биз менен көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.